Буга чейин Жалал Абад шаарында саркынды суу түтүкчөлөрүнүн кабыл алуу кыйынчылык менен иштеп келген да. Суткасына КОС-1, КОС-2де 12 000 куб кабыл алган болсо, азыр бул биз капсула салган саркынды суу түтүкчөсүнүн кабыл алуучу жайы 20 000 кубка чейин кабыл алат да. Бул эмне дегенди билдирет? Бул Жалал Абад шаарында азыркы күндөгү ийиктикке өсүп жаткан үйлөрдүн саны, территориясынын кенендиги, ошолордун баарын эске алып, муну биз проект менен киргизгенбиз да. Эми Кудай буйруса биздин Жалал Абад шаарыбыз канчалык деңгээлде бийликтикте, канчалык деңгээлде кеңдикке мында чоңойгондо дагы саркынды суу түтүкчөлөрүн кабыл алууда эч кандай тоскоолдуктар жаралбайт.